12 бөлүм. Шалтиэл уулу Зоробабыл жана Жешуя менен келген ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер булар: Серая, Жеремия, Эзра, Амария, Малух, Хатуш, Шехания, Рехум, Меремот, Идо, Гинтой, Абия, Миямин, Мадия, Билка, Шемая, Джояриб, Джедая, Салу, Амок, Хилкия, Джедая. Булар Жешуянын тушундагы башкы ыйык кызмат кылуучулар жана алардын бир туугандары. Ал эми лебилер Жешуя, Бинуй, Кадмиел, Шейребия, Жүйүт, ырчылардын башчысы Матания жана анын бир туугандары Бакбукея менен Уни. Алардын бир туугандары бир катарда сакчылыкта турушту. Жешуядан Жаяким, Жаякимден Элиашип, Элиашиптен Жояда, Жоядадан Жонатан, Жонатандан Жадуя төрөлгөн. Жаякимдин тушундагы ыйык кызмат кылуучулар, уруу башчылар булар: Серая тукумунан Мерая, Жеремия тукумунан Ханания, Эзра тукумунан Мешулам, Амария тукумунан Жуханан, Мелиху тукумунан Жонатан, Шебания тукумунан Жусуп, Харим тукумунан Адна, Мерайот тукумунан Хилкия, Идо тукумунан Захария, Гиптон тукумунан Мешулам, Абия тукумунан Зихри, Миньямин, Муадия тукумунан Пилтай, Билга тукумунан Шамуя, Шемая тукумунан Жонатан, Джояриб тукумунан Матенай, Джедая тукумунан Узи, Салай тукумунан Калай, Амух тукумунан Эйбер, Хилкия тукумунан Хашабия, Джедая тукумунан Натанаэл, Элиашип, Джояда, Джоханан, жана Жадуянын тушундагы уруу башчы лебилер, ошондой эле Персия падышасы Дарийдин тушундагы ыйык кызмат кылуучулар тизмеге кирди. Уруу башчылары болгон Леби уулдары Элиашип уулу Жоханандын тушуна чейинки санжырада жазылган. Лебилердин башчылары Хашабия, Шейребия, Кадмиел уулу Жешуя жана алардын бир туугандары. Алардын бир туугандары Кудайдын кишиси дөөт түзгөн кезек боюнча Кудайга ыраазычылык билдирип, даңтап туруу үчүн алардын каршысына коюлган: Матания, Бахбукея, Обадия, Мешулам, Талмон, Акуб. Булар дарбазаларда эшик кайтарган сакчылар. Алар Жотсадак уулу Жешуянын уулу болгон. Жаякимдин тушунда Дуан башчы Некемия менен китеп көчүргүч ыйык кызмат кылуучу Эзранын тушунда жашап, ошол кызматтарды аткарып турушкан. Иерусалим дубалын ыйыктарда лебилерди жашаган жерлеринен Иерусалимге келишин талап кылышты. Аларга ыйыктоо ишин кубанычтуу майрам менен, жез табактардын, арфанын, гуслинин коштоосунда Кудайды мактоо жана даңазалоо ырлары менен өткөрүүнү буйрук беришти. Иерусалимдин тегереги менен Нетопанын кыштактарынан да ырчылардын уулдары келишти. Бейт Гилгалдан да, Геба жана Азма бет талааларынан да келишти. Себеби ырчылар Иерусалимдин чет жакаларына кыштак куруп алышкан. Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер өздөрү тазаланып, анан элди да, дарбазаларды да, дуалдарды да ыйыкташты. Ошондо мен Жүйүт аймагынын эл башчыларын дуалдарга алып бардым да, салтанаттуу жүрүш үчүн ырчылардын эки чоң тобун койдум. Алардын бири кык дарбазасын көздөй дуалдын оң тарабы менен бара жатты. Алардын соңунан Ошая жана Жүйүт аймагынын эл башчыларынын теңи Азария, Эзра, Мешулам, Жүйүт, Бенжемин, Шемая жана Жеремия бара жатты. Ыйык кызмат кылуучулардын уулдарынан Сурнай менен бара жаткандар Захария. Захария Жонатандын уулу, Жонатан Шемаянын уулу, Шемая Матаниянын уулу, Матания Михейдин уулу, Михей Закурдун уулу, Закур Асаптын уулу. Ошондой эле анын бир туугандары Шемая, Азариэл, Милалай, Гилалай, Май, Натанаэл, Жүйүт жана Ханани. Булар Кудайдын кишиси дөөттүн музыкалык аспаптары менен бара жатышты. Алардын алдында китеп көчүргүч Эзра бара жатты. Алардын каршысында турган булак дарбазасынын жанынан алар дөөттүн шаарына чыга турган тепкичтер менен, дөөттүн үйүнүн үстүндөгү дуалдарга чыга турган тепкичтер менен чыгыштагы суу дарбазасына чейин чыгышты. Алардын каршысында ырчылардын экинчи тобу бара жатты. Алардан кийин мен бара жаттым. Менден кийин элдин теңи дубал менен Меш мунарасынан жазы дубалга карай бара жатты. Эпраим дарбазасынан, эски дарбазасынын алдынан, балык дарбазасынын, Хананел мунарасынын,
Мея мунарасынын алдынан өтүп, кой дарбазасына жетип, зындан дарбазасынын алдына токтодук. Анан ырчылардын эки тобу тең, мен жана мени менен келген эл башчылардын теңи Кудай үйүнүн алдына келип туруп калдык. Ыйык кызмат кылуучулар Элиаким, Маасея, Миньямин, Михей, Элиойнай, Захария, Ханания сурнайлар менен турушту. Маасея, Шемая, Элазар, Узи, Жоханан, Малкия, Эйлам жана Эзер турушту. Анан ырчылар жер жаңырта ырдашты. Аларга Жизрахия башчы болду. Ошол күнү көп курмандык чалышты. Анан ырдап шаттанышты. Анткени Кудай аларга зор кубаныч берди. Аялдары да, балдары да ырдап шаттанышты. Иерусалимдеги кубаныч алыска угулуп жатты. Ошол эле күнү алгачкы түшүм менен ондуктар сакталуучу кампаларга, шаарлардын четиндеги эгин талаалардан алган түшүмдөн мыйзам боюнча ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерге тиешелүү болгон үлүштү чогултуш үчүн кишилер коюлду. Анткени жүйүт эли өз Кудайына кызмат кылып жаткан, ыйыктоо иштерин аткарып жаткан ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди көрүп кубанды. Алар өз Кудайына кызмат кылышты, ыйыктоо иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле Дөөттүн жана анын уулу Сулаймандын буйругу боюнча ырчы жана дарбазачы болуп турушту. Анткени эзелтеден эле Дөөт менен Асаптын тушунда Кудайды мактоо, ыраазычылык билдирүү ырлары чыгарылып, аларды аткарган ырчылардын жетекчилери коюлган. Зоробабылдын тушунда да, Некемиянын тушунда да бүт ысрайылдыктар ырчыларга да, дарбазачыларга да күн сайын өз үлүштөрүн берип келишкен. Ыйык үлүштөрдү лебилерге берип турушкан. Лебилер болсо ыйык үлүштөрдү Арундун уулдарына берип турушкан.